Vardı. Can Prezidentim rahmis kesin menga. Kimge doğdum aytaman endi. İlon, Ayacan İlon, Sadır Japarov Taşşip Mırza, жалпы момунмусам бир туугандарым бири-бирибизге кайдыгер карабай турган күн келди да иншалла. Кайдыгер карабайлы, сиздерден бир жардам Алла үчүн жок дегенде видеону бөлүшүп, бир ой пикирлериңизди калтырып коюңуздар. Жогоруга жетсин, ана жогоруда отургандарга жетсин. Ана мына мамлекеттик күч өргөндөрдүн кызматкерлери мен эми бардыгын жаман деп айта албайм, арасында сасыскылар. Алланын каары жаман болот. Бир мусулмандын акысы бул өтө жаман. Куру доомат менен ошончо кордоп камагандан эмне пайда? Эртең ахиретке барганда кандай жооп бересиңер? Кыскасын айтканда, биз менен бирге болуңуздар. Кыргызстан боюнча кандай ушундай бир көйгөйлүү маселелер болсо мен баарыңыздардын кызматыңыздарга иншалла даярмын. Азыр мен угушумда мындай болуп атат, ая. Менин ушул чагылдырып, тартып 2 күндөн бери мына журналисттикте жүргүзүп аткан видео материалдарым жогоруга жетиптир. Азыр мага ошондо айтып атат, чалып айтып атат. Жогоруга жетип, сиздердин ишиңиздерди карап атат дейт. Мен дагы Кудайга шүгүр деп атам. Атыңыз ким? Мухаю Абдураупова, адвокат. Ушул эже адвокат экен. Кечеги 70 жаштагы аксакалдын Момонжан аканын баласынын адвокаты да, Ислам аканын адвокаты. Ата баласын bir ay başta girgizген 18 сентябрда 2021 жылда, атасын болсо бүгүн 21 болсо 19-unda киргизген да, кече эмес башта күндө. 21 кече. Бүгүн число канча? 22. Бүгүн 22. Ошондо 20 октябрь 2021-де камаган ат, bir ayдан кийин. Азыр ушул эже сүйлөп койсун, ушул неме боюнча кечеги сүрөтүндү көрүп коелу да, мына сүрөттү көрүп турасыздар, мен кече интернетке да чыгарганмын. Неме 70 жаштагы аксакал ушундай урушкан. Дагы бир сүрөтү бар азыр. Көргөзүп коюңуздар. Жакында телефонуңуз болду. Кичине чоң айтып коюңуздар. Мына. Кечеги видео материалда да чыккан. Ушундай кылып айоосуз сабаганда тумшугун талкалаган. Бирок 70 жаштагы аксакал боюнча эмне себептен камады, эмнеге урду, ал боюнча маалыматым жок деп атат адвокат эже. Бирок баласы боюнча, ислам боюнча маалымат берип койсун деп мен өзүм суранып келип отурам. Основаниясын айтып койсоңуз, азыр булар не деп атат? На каком основании ата баланы камап атат? Баласын 1 ай башта камады, атасын болсо 70 жаштагы аксакалды уруп сабап кече камап атат. Бул окуя ошол Наманжан аканын үйүнүн алдында болуп атат да, 5-6 адам келип ислам чакыртып атат экен. Ислам чакырганда чыкканда ошол жерде сотрудниктерде болгон, уже сотрудниктер уже телефон видеосу менен турат. Алар урушуп атат исламды, атасы кошуналар чыгып ажыратып атат, кет деп этет кылышып атат. Ошол болгон окуяны Наманжан аканын үйү адреси геологический деп болсо 42-көчөдө болгон дейт. Арыз жазган адамдар бизди кошунабыз деп атабы. Наманжан ака болсо бул биздин кошунабыз эмес, алар 1 километр нары жакта жашайт, 42-көчө менен геологический башка жер деп атат да. Кантип ошол жерден бул жерге кошуна болот, анан биз тааныбайбыз, алар бизди тааныйт экен. Бул провокация дейт. Неге дегенде алар жаман иштейт экен, алар байланышы бар экен милиция менен, милициялар ошолорду бирдеке иши бар болсо, мыналарды кылып бересин, биз силерди этет кылабыз деген болгон деп Наманжан ака айтып атат, аны мен билбейм. И бул жерде Наманжан ака өзү активист, правозащитник, көп адам келет, оштон келишип турат, арыз жазып бериң, же мына иш мындай болуп атат, коргоп бериң укугум дегенде арыз жазып берет, Бишкекке жазат, Ген прокуратурага жазат, ошентип жазып берет да. Ошон үчүн азыр бул жерде милициялар өлчөшүп, ошол Наманжан аканын аракетине кылган иштерине өлчөшүп, ошентип уулуну өзүнү преследование кылып атат. Наманжан ака ал жөнүндө арыз да жазган, пресс-конференция Акипресте да өткөргөн, ошондой болуп атат. Ал мени уруп жагым сындырды деген аял арызыда ислам мени ошентип деген арызы турат. Наманжан ака эмне болуп атат, аны билбейм. Кайсы жерин Наманжан аканы да кошуп атат ал жер. Тугандар, ислам кечеги 70 жаштагы Наманжан аксакалдын баласы Ислам 30 жашта, ошол балага бирөө арыз жазганда бир кыз мен жагым сындырды деп. Ошонун жалган негизинде камады деген маалымат бар бизде. Баласын 1 ай башта, эми кече атасын не себептен калган мен да билбейм, ошол боюнча иштеп жүрөм.
урган на каком основании тумшугун талкалап өтө оор акыбалда урган да. Ал эки анан дагы бир суроо, ошол арыз жазган кыздын жагы сынганда жанагы ишт материалын таанышып сүрөткө тартып алып, ал жерде эч кандай снимок эчтекеси жок. 18 сентябрь күнү уже делонун ичинде справка турган эле. Ооба, двойной перелом, открытый, ачык перелом деп, челюстью деп, он тарап сол эсимде жок. Справканын датасы 6 сентябрь турат. Анан бул 6 сентябрь, может раньше болгондур бул нерсе. 6 сентябрдагы справка экен десем, 2 күндөн кийин мера пресечения сотко алып келет го, чарасы тергөө маалында камактабы же үй камагында турсунбу. Ошол жерге уже 18 сентябрда жаңылап справка алып келет. Жакшы, бизге копиясын берген эле 6 сентябрь. Ошону биз сотко көрсөттүк. Мына справкада 6 сентябрь турат. Сизге азыр жаңылап 18 сентябрь кылып алып келиптир деп сотко алып келип бердимби? Ошол күнү үй камагына чыгарып атат. 20 сентябрь күнү үй камагына чыкса, 2 күндөн кийин кайра алып келип, бир тааныш эмес бир номерден мага чалып мени коркутту деп, ал номер кимге тийишели? Ал жерде 8 секунд турат. 8 секунд ошентип коркута алабы деп башка судья чарасын алмаштырган алып келгенде, мен ошону айтсам, номер текшерилген эмес, кимдин номери бул, 8 секунд ошондой возможнобу жокпу деп текшербестен судья экинчи караган судья, ол бывший прокурор да. Прокурор, баардык прокурорлор сот болгондор, мен ойлойм, ал только ошондой обвинительный кылып карашат. Түшүндүм. Кыскасын айтканда, полностью беспредел болуп өткөн да. Менин башымдан өткөн. Менин да ошонтип 3 статья менен вымогательство, тоногон, Диля деген өзгөнүн адвокаттын курсагын жарган, бирөөнүн боюнан түшүргөн деген жалан менен камап, дагы эл журтум бар экен, Алланын каалоосу менен чыгарып алган. Бул жерде да ошондой эч кандай факт жок, доказательство жок. Арыз жазган 6 сентябрда жазса, баланы 18 сентябрда сен кылгансың деп карасаңыз, мынакей. Кыскасы ташип, ким ана президент неме Жапаров, урматтуу эл башчылары, ушул иште мен мына 3-чү видео чыккан атат. Мен Алла үчүн бекер эле, мына Кудай үчүн ушул 70 жаш аксакалдын батасын, баласынын батасын алып алайын деп эле колумдан келгенче журналист иликтөөнү азыр изилдеп тактап жүрөм. Азыр адвокатка да Алла ыраазы болсун, ушу эжеге мынакей. Азыр үйүнө барам, үйүнө барып, үйүндө кимдер бар, алардан сурап, кол коңшу, андан кийин күч органдарына барам. Эгер алар таза иштеп атканса жооп берет, болбосо жооп бербейт. Тиги неме бар, пресса служба МВДнын Аширов деген бар бирөө. Аны менен биз 7 каналда теледебат болуп, ол мен эч кимге ишенбейм кысасы. Ошонсо да бир барып, алдынан өтүп, ушул боюнча кандай комментарий бере аласыздар деп айтам. Жооп берсе берет, бербесе жок. Болсо мен Бишкекке Ташип менен Жапаровго деле барып коюшум мүмкүн. Суранып кат мененчи. Алар кабыл алабы албай билбейм. Алар мен буга чейин көп жолу бардым. Ошон бир эле жолу Садыр Жапаровдун президентский полномочный время аткарып аткан Мамутов кабыл алган. Ол дагы өлөйүн деп зорго без камера кабыл алган. 3 маселе менен барган, элдин мынакей 3 маселе менен. Андан кийин мына мектеп, толтура маселе менен барган Садыр Жапаров да кабыл алган эмес, анын бир кызматкери дагы килтейген өкмөт үйүнөн бир мамлекет кызматкери да чыгып жооп берип койгон эмес. Ошо шайлоонун алдында булар ойдомороз, томороз, бардын кабыл алабыз, маселе чечилет деп айткан, бирок барсак, мен өзүм барсам, элдин маселеси менен кабыл алган эмес. Как будто мен аларга барып бир жумуш сурап, кресло сурап, акча сурагансып, өздөрүнчө жанагынтип чыккан эмес. Буга факт видео материалдар бар. Блогер Бауыржан каналынан көрсөңүздөр болот. Ал жерде кандай орой мамиле кылышкан, бир ачкарик советник бар, Төрткөз. Ал кандай мамиле кылган, кыскасы ушундай. Эми мен ушу колумдан келген жумуш, ушу болуп аткан беспредел, мыйзамсыз, ушундай бир жаман иштерди элге чагылдырып, көрсөтүп, өкмөт да көрүп, ушу ички иликтөөнү жүргүзүп, адилеттүү ата баланын ишин карап койсун деген максат. Баарыңыздар тынч болуңуздар. Az дагы калганын көрө бересиздер видеону. Туугандар, мына мен азыр Номонжан 70 жаштагы аксакалдын үйүнө келдим. Бул үйдө азыр Номонжан аксакалдын өмүрлүк жубайы, мына Аязан турат. Анан кичинекей небереси менен. Саламатсызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Туугандар, мынакей, мына ал менин жанымда турган, жашыңыз канчада? 62-де.
62'de. Nomanjan Aksakal'ın yaşı 70'e yakındap kalıptı. Sizin ömürlük yoldaşınız bolar. Doğru. Atınız kim? Mahabat. Mahabat Ayajan. Sadır Japarov Taşiyip Mırza. Emi bu videoga bir көңүл буруп реакция кылбасаңыздар болбой калды. Сөздүн ачыгы да болбой калды. Мен эми мындай Алла үчүн ушу иштеп атам. Мына Аячан жалгыз калды. Кече камап койду. Тумшугун жары уруп күйөөңүз да. Аксакалды. Балаңызды 1 ай башта камаган. 1 ay başla 18'inde. О, мына жакта кичинекей бала, укам. Muhammed Azizbek. Muhammed Azizbek. Bek oğlu. Gel balam. Balam dedim ukam gel oğlum gel. Muna al şu az eki öyle kalgamda. Muna neviresi. Ayajan neviresi. Men hazır mınday olup atat. Birinci videonu çıkardık. Geçege tumşuğu talkalap kanjala bolgon ömürlük joldoş сүрөттөрүн кошуп men özüm de söylep çıkardık ana da açı. Biz emi musulmanbız. Men musulmandık farzımdı bir musulman ушундай жардамга муктаж болуп алсырап турганда биз жардам берсе ким жардам берет? Ошого Алла үчүн мына үйүңүзгө келип отурамын. Ая бир эки о сөз бийлик эле bir suranç kayırlı жасап koyunuz. Men aş günü bolam uyda edi. Chiqdim aşetta to'polon bo'lib ketdi. Xotin, bitta xotin, o'g'li 5-6 ta qizlarni olib kelishibdi. Milisalar suratga olishdi, bolamni urishdi rosa. Futbolkalarni yirtishdi, qonga belashdi. Biz cholim skori chaqirdi. Skori kelishiga bolam chiqdi, chiqishiga cholim bordi. Melisa bolalar erimni tepib ham borishdi, ariqlarga ontarishdi, boshlari tegdi, cholim qizil qonga bo'lashib, bolamni urishib, 4-5tasi qora anaqa maska taqqanlar yuklab olib ketishdi. Mana ashundan beri cholim qochib kecha qamashdi, yuragi yomon, 2 marta infarkt bo'lgan cholim. Meni qaraydiganim, o'g'lim qamaldi. Mana men 2 farzandim o'tgan, yuristda o'qishardi ular ham. Ashi bolamga qolgan kunim endi qamoqdan olib chiqsak, endi qamatadi, endi qamoqdan uyda yotsa ham olib ketadi, urib, yonimda necha maktabda so'dirashib olib ketdi, o'zlarini ontarib yorib. Endi qayerga borib kimga aytamiz dardimizni? O'rtoq prezident bizga rahmingiz kelsin. 70 ga kirgan chol, kasalvan, Dalenada yuradi, mana skorixonalarda hamisha yurardi. Mana shunaqa qilib qamab qo'ydi, kechadan beri turmada yotibdi. Nima yeyapti, nima ichyapti, zaxda Alloh biladi. Alloh rahmi kelsin endi bizga, sizlarga ham rahminglar kelsin. Bu milisalarga yalindim ham, yig'ladim ham. Jon prezidentim, bizga rahmingiz ichingiz og'risin. Cholim o'lib qolmasin ashetta. Doktor doriga banisaga yotgani ham anaqa qilib yuruvdi. Bolalarni o'tini tortgan xotinman. 30 ga kirdi o'g'lim, yo uylanmayman. Mana necha yildan beri qamoqda umr o'tyapti. Bunaqa hayot kechiryapmiz. Mana yashash sharoitlarimni ham ko'ring, uylarim to'kilgan, hamma yo'g'im. Mana aynalarimni ko'rsatib qo'ying-ku. Men boy bo'lmasam ularga pul to'lab, pora berib olib chiqqan ularni. Jon prezidentim, rahmingiz kelsin menga. Kimga dodimni aytaman endi. Ilon, Ayajan Ilon Sadır Japarov Taşiyip Mırza жалпы момулмусам бир туугандарым бири-бирибизге кайдыгер карабай турган күн келди да иншалла. Кайдыгер карабайлы, сиздерден бир жардам Алла үчүн жок дегенде видеону бөлүшүп, бир ой пикирлериңизди калтырып коюңуздар. Жогоруга жетсин, ана жогоруда отургандарга жетсин. Ана мына мамлекеттик күч органдарынын кызматкерлери мен эми бардыгын жаман деп айта албайм, арасында сачтык бар. Алланын каары жаман болот. Bir musulmandın akısı bul öte zaman. Kuru doğmat menen oşonчо kordoп камагандан эмне пайда? Ертең ахиретке барганда кандай жооп бересиңер? Кыскасын айтканда, биз менен бирге болуңуздар. Кыргызстан боюнча кандай ушундай бир көйгөйлүү маселелер болсо мен баарыңыздардын кызматыңыздарга иншалла даярмын. Азыр мен угушумда мындай болуп атат ая. Менин ушул чагылдырып, тартып 2 күндөн бери мына журналисттикте жүргүзүп аткан видео материалдарым жогоруга жетиптир. Азыр мага ошондо айтып атат, чалып айтып атат. Жогоруга жетип, сиздердин ишиңиздерди карап атат деп, мен дагы Кудайга шүгүр деп атам. Алла кааласа, Алланын жардамы бизге жетиштүү. Кудай кааласа. Aynen prezidentim bizi kinoga olgan diye suratga olishdi 4-5tasi. Hammasida telefon. Biz aktrisa bo'ldik, ular kulishib, milisa halti kelib yarashtirib,
urma deyish kerak emas qizlarni. Ko'chada yurgan qizlar ekan bari tvar deb o'limga asilishib ketdi. Jon prezidentim. Hozir bunday bo'ladi. Xudo xolasa inshaalloh jog'org'i jetibdir. Mening har bir chaqildirib chiqargan videolarimdan nemesi barda, unda jiyintig'i bar. Hökumet taraftan bardığı çeşilip geldi şu gün geçen. Sizlerki de Xudo xolasa çeşiladi. Bundan arı da Xudo xolasa qo'ldan kelishincha hökumetga yetkazib masalani chechtiramiz. Xudo xolasa. Bu men bundan keyin agar bu videoda reaksiya bo'lmasa, anda siz qat yazib berasiz prezident Sadir Japarov bilan Tashiyevga. Men xatingizni Bishkek hökumet uyiga olib borib beraman. Cholim, ayniqsa cholim kasalmand edi. Brushda dori bilan yashar edi. Nima bo'ldi ekan? Bo'pti Ayjon. Bo'pti. Rahmat o'g'lim, Alloh rozi bo'lsin sizdan. Bolalaringiz rohatini ko'rib yuring. Bo'pti. Savur qiling. Xudo xolasa. Men azmi uyingizni bir chaqildirib qo'ying, yashash shartingizni inshaalloh. Mana inshaalloh. yashash shartim. Okey. Ayajondan uyi usul bo'ladi. Aynekteri to'g'ilgan. Mana qizim ishlab yurib zo'rga monchalik qildi. 10 yildan beri ishlaydi Rossiyada. Mana o'tirgan uylarim, men jam millioner emasman, boy emasman. Allohga shukr, tani jonim sog'. Yashagan uyim, prezidentimiz rahmet kelsin bizga. Tushundim hacı. Salomat bo'ling'iz. Men har doim baylanishda bo'lib turam. Men hozir ikkinchi tarafga ketdim. Hozir Güchorgonlarına varıp tegi MVD'nin presse qaçısı var. Ashirbayev degan. O'shaga borib usul bo'yicha bir so'rab ko'raman. Javob bersa javob ber, javob bermasa undan prezidentga borgan tura keladi. Salomat bo'lasiz. Rahmat, Alloh razı olsun. Bo'pti. Tinch bo'lasiz. Alloh aman olsun.